Кече күнү бийликтин телеканалдарынын бардыгы бир маанилүү маалыматты беришти жаңылыктардан. Өзбекстандын премьер-министри Өзбекстандын парламентинде кемпирабад боюнча жана кыргыз-өзбек чегара маселелери боюнча сөз сүйлөдү. Ошол сөзүндө өзбек премьер-министри толугу менен кемпирабад Кыргызстандын жери экенин, кыргыз элинин жери экенин дагы бир жолу далилдеди. Ал мынтип айтты: биз мурда компенсация катарында жер бергенбиз деп атат. Биринчи аргументи. Экинчи аргументи, ал айтып атат: биз стратегиялык утууга келдик деп атат. Үчүнчүсү аргументи, ал айтып атат: биз кемпирабад боюнча алган жердин ордун толтуруш үчүн алган милдеттенмелерибизди аткарган эмеспиз, канал курган эмеспиз деп мойнуна алып атат. Бул эмне деген сөз? Бул керек болсо кыргыз эл эмес, кыргыз саясатчылары түрмөдө жаткан бүгүнкү күндөгү кемпирабад суу тактагычын коргоо комитети эмес, өзбек премьер-министри дагы кемпирабад толугу менен Кыргызстандын жери экенин дагы бир жолу далилдеди. Урматтуу эл журт, урматтуу депутаттар, кыргыз бийлиги Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгын тебелеп тепсеп, бүгүнкү күндө толугу менен Кыргызстандын жери болгон кемпирабадты мыйзамсыз, адилетсиз, улуттук кызыкчылыгыбызга каршы туруп жерди берип атканын Өзбекстандын премьер-министри кече күнү мына парламентте ушинтип далилдеп берип атат. Биздин бийлигибиз, дагы бир жолу айтам, Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгын тебелеп тепсеп, кемпирабадты Өзбекстанга өткөрүп берип атат.